Ысык салам туугандар. Кубанычтамын көрүшкөнгө. Бүгүн паузада турат элем Францияда. Анан ушул бош убакыт менен пайдаланып ошо ролик жазганга туура келди. Темасы бүгүн тахограф жөнүндө болбойт, башка бир срочный, бир зарыл тема болуп атат. Ал деген жумуш жөнүндө. Биз көрүп атабыз, азыр Москвада, Россияда экономика төмөндөп кетип, түшүп кетип, рублдун баасы да түштү, курсу да түштү рублдун. Ошондуктан туугандарыбыз кыйналган эле учурда болуп атат, азыр иш таппай. Анан көбүнчө туугандар кайтып атышат Кыргызстанга. Көбүнчөсү жумуш издеп атышат да. Анан ушул жагынан эми таап чогултуп, же болбосо кредитке кирип, ошол акчаны агентстволорго берип, жумуш таап, мисалы үчүн Европага аттанып аткан туугандар акыркы акчасын агентстволорго берип, анан кийин алданып калган учурлар көп болуп атат. Кыргызстандын ичинде эле. Бирок кээ бир туугандарыбыз жумуш издегенде кандай кылышат? Баарыбыз деле жумуш издегенде, мисалы үчүн Европадан жумуш издегенде кандай кылабыз? Кадимкидей эле телефонго киребиз да, Google'дан издеп баштайбыз. Работа дейли. Работа, мисалы үчүн работа в Дании, работа в Норвегии, же болбосо Швеция, Бельгия деген киргизебиз. Киргизгенде анан көп эле мындай тизме чыгат да, агентстволордун. Эми баарын эле шылуун деп айтканда болбойт, но бирок ошолордун арасынан бар шылуундар. Бүтүнчө айта кетсек, бир агентство бар, layboard.com деген агентство. Өзү фирманын өзү, мисалы үчүн, алардын берген боюнча, маалыматы боюнча Великобританияда турат дейт, Англияда. Телефону башталганда ошол код английский +44-төн башталат телефондор. Кээ бирде алардын сотрудниктери же чогуу иштеген кесиптештери Литвадан болуп калат, же болбосо Польшадан болуп калат, же болбосо ошол Даниядан болуп калабы. Бөтөнчө ошол Англия менен Литва болуп атат. Украина деле бар арасында. Анан ушул Layboard деген фирмага алданган аябай көп элибиз алданып атат. Азыр деле, мисалы үчүн, биз азыр ушул роликти көрүп аткан учурда деле бирөөлөр ошол фирма менен сүйлөшүп аткандар. Акчасын уже кандап салайын деп аткандар туугандар. Этият болгула. Белгиле, мен баарын териштирип айтып берейин. Эмне деген фирма, кандай алдайт, кайсы счеттору бар, кайсы телефондору бар, кайсы жумушка тартат экен. Мисалы үчүн, киргизгенде работа в Дании деп алала дегенде. Работа в Дании деп киргизгенде эле чыгат. Мистер Джоб деген агентство чыгат, MR Job деп, сүрөтүн азыр мынакей көрүп атасыңар. Же болбосо Андрей Хейер деп чыгат. Анан алардын сунуштаган иштери, же завод болот, бытовой техники, завод автозапчастей болобу, водитель курьер деген дагы бар. Анан айлыгын аябай көп айтып атышат да, буларчы 2600дөн баштап 3300, 3200 еврого чейин айына депчи. Анан сунуштаганда гражданам СНГ, России, Белоруссии, также гражданам СНГ деп жазып салышат да. Анан кийин окуганда биздин жарандар ошо айлыгын карап эле, анан фирманын өзүнүн сунуштаган немесин карап ойлойт, бул фирма кандай экен деп чалганда, анан кийин башталат. Чалгандан кийин башталат. Алар жылуу сыпап тозуп алышат. Эми алар жөнүндө айта кетсек, көбүнчө бул негизи жаңылбайбыз, международный группировка десек болот. Булардычы преступный группировка анткени булардын обороты аябай көп. Элестеткиле, бир адамдан 500-600 еврого чейин алып атышат да. Анан кийин уже акчанын баарын алгандан кийин, анан кийин телефондорду өчүрөт дагы. Жок болушат, жооп бербейт, таптакыр жооп бербейт. Буларга сотко берген да учурлар аябай көп.
бирок булардын связьтары же мощныйбы же кандай көрүнүп турат да, крышасы аябай чоң экенин. Көбүнчө кайтара албай калган жарандар аябай көп. Европада деле, ошол эле Польша, Украинадан жарандар көп алданган ушул жакачы. Анан бияктан өзүм иштеп атам, азыр ушу Польшада эле иштеп эле украин балдар менен сүйлөшүп эмексем, алар айтышат да, көбүнчө ушул Лейборд деген фирмага туш келип, акчасынан айрылгандар көп болуп атат. Анан кийин ошо изилдеп көрсөм, биздин эле Кыргызстандан биздин жарандар алдынганы көп. Алданган жарандар болсо, сөзсүз суранат элем, ушу комментарийлерге жазгыла, телефондоруңарды жазгыла. Кайсы агентство менен чыктыңар, канча акча бердиңер, кайсы шотуңар болуш керек, силерде сүрөт болуш керек. Ошол сүрөттөрдү жибергиле. Анан ошо териштирип көрөбүз. Анан биякта сунуш болуп атат, ушул Польшада деле көп экен акчасынан айрылгандар. Анан кийин чогуу баарыбыз биригип туруп, анан кийин заявление жазып кол коелу депчи. Сөздүн кыскасы, международный группировка болгон соң булар кандай кылат? Көбүнчө айтишник, электронщик, интернетти шарит эткен балдардан алат дагы. Айтишниктер деп коет, анан кийин ушундай сайттарды чыгарат. Сайттын бетин чыгарат, бүт телефон, адрести жазбайт экен булар. Телефондорду эле жазат экен дагы, контактный телефон деп коет экен. Анан кийин өзүнүн сайттын атын карасак, Leyboard деп турат. Board деген, Leyboard деген эми котормосу англис тилинен просто эле доска экен да, доска объявлений. Бирок тереңирээк изилдеп көрсөк, Ley дегендин аты Ley же болбосо Lie дегени обман деген, ложь деген да. Же болбосо жатыш керек, же болбосо лежать, спать, же болбосо Lie деген ал обманга деп обман деп которулат экен да. Анан Leyboard деген ал алдамчы, калп доска же болбосо ошондой да маанисичи, калптын тегерегинде жүргөн агентство деген өздөрү эле ушинтип атын коюп алышкан. Бирок англисче түшүнбөстүктөн көбүнчөсү эми аны ким териштириптир, Leyboard. Анан кандай кылат ошентип, анан кийин айтишниктер отурат. Көбүнчө кээ возможно булар даже преступный группировка болгон соң, международный болгон соң, түрмөлөрдө отурган айтишниктер көп, аларга деле моундай ушул задание берет. Анан түрмөдөн отуруп алып эле компьютери бар, түрмөдө азыр Европада мисалы үчүн телевизор, компьютер, телефондон башкасы бүт баары бар. Телефон деле бар, уруксат берет телефонго. Отуруп алып эле компьютер менен ушун жазып эметип эле, ыргытып эле документтер ыргытат булар кадимки. Дегенде сурайт 200 евро, жарымын сурайт, 400 евро же болбосо 300 евро таштагыла, 500 евро болсо 200 евро таштагыла, чек-лист жазып беребиз дейт. Мынакей сүрөттө көрүп аткандай. Дегенде чек-лист келет, анан чек-лист алабыз, анан силерге виза жазап беребиз. Полный виза өзүбүз жазайбыз, силер үйүңөн чыкпайсыңар. Электронный виза даже жазап беребиз. Визаны анан силерге жиберебиз. Үйдөн алып туруп, анан кийин билетке, самолетко билет алып беребиз дейт. Анан бияка келгенде тозуп алабыз дейт. Анан кийин андай условияга ким гана барбайт. Анан ушинтип макул дегенден соң булар счетту берет, счетту ыргытат. Счет жөнүндө сүйлөшсөк, териштирип көрсөм, балдарга сураштырып, ар кандай счеттор бар экен, алданып кеткен балдардан. Мисалы үчүн, сүрөт катарында жиберем, силерде жазып алсаңар болот. Туугандарга чалып, мынакей Европага баратам деген туугандардан азыр сүйлөшүп атам агентство менен деген туугандарга болсо, сурап көргүлө, счету кандай экен, кайсы счетко акчаны ыргыт деп атышат депчи. Мисалы үчүн Михаил Предка деген аттуу счет бар экен, ложный счет да, калп счет, шылундардын счету. Жазып алсаңар болот, сүрөт катары деле жиберем. Телефону бар 883 104 348. Же болбосо Алона Бойчук дейт. Украинадан болуш керек.
счету 47-42 менен аяктайт экен. Же болбосо Петр Боровецкий дейт. Бул поляк болуш керек. 502 458 013 деген телефон. Польский телефон болуп билбейм, польский эле болуш. Же болбосо Андрей Хейна дейт. Бул Литвадан экен. Счеттун аягы 86-71 менен бүтөт. Ушул счет Шылуундун счету. Бул дагы бир счет 10-06 менен бүтөт экен. Нина Нора Емилия дейби. Ушул счет болсо кимде азыр сүйлөшүп аткан агентство менен ушул счеттор болсо териштирип көргүлө, карап көргүлө. Жибербегиле да таштабагыла. Акчаны жокко кетирбегиле, маңдай териңер менен тапкан акчаны. Бекер эле айрылгандай болосуңар. Же Литвадан Даниил Павловский деген аттуу адамды сунуштаса, ушуга телефон аркылуу жибергиле десе, Шылуундун аты, жөнү, Шылуундун счеттор текшерип көргүлө. Вот. Счеттордун адреси. Анан Норвегия дегиле, Даниябы, Норвегиябы, могу 4 өлкөдө Дания, Норвегия, Бельгия, Швеция, Англиясы да бар. Англияга да жадабыз, Англияга алабыз. Мындай элестетип көргүлө, Англияга деген алардын аябай татаал Англияга барышчу. Алар болсо жөн эле жазап беребиз, виза беребиз, билет алып беребиз самолетко деп ошого чейин барат экен. Тозуп алабыз, гостиница, мына бекер, бүт баары бекер депчи. Жыргаткан условия беришет да мына. Дагы фирмалардын аттары кандай болушу мүмкүн? Жөн эле Сергей Ворк деп коет, же болбосо Максим Ворк деп коет, же болбосо Игорь Ворк деген счеттор бар да. Эме агентстволор бар да. Google'га кирип эле ачсаңар, мынакей работа в Норвегии чыгат. Сергей Ворк, Максим Ворк, Игорь Ворк дегендер. Labor.com деген агентство да. Анан отзывдарын, сөзсүз отзывдарга кирип туруп отзывдарды окугулачы. Мен скриншотторун анча-мынча ыргытып коем. Эмне деген отзывдар. А дегенде жакшы отзывдарды алар өздөрү териштирип ошо үстүнө коюп коет экен да. Анан ылдый түшүп эле кете берсеңер, анан кийин чыгат экен реальный отзывдар. Кандай гана буларга туш келген отзыв адамдардын отзывдарын окусаңар эле чачыңар тикеңер көрөт. Анан туугандар ошо айрылбайлы, маңдай тер менен чогултканда акчаңардан айрылбагыла, тараткыла ошо видеону туугандарга болобу, досторго болобу. Сөзсүз азыр мынакей азыр ушул маалда иштеп атышат, мына чалгы менен чалгандай чалып атат, мына ыйлатып, сыздатып. Кредитке кирип алып, бер жагы эле булардыкы 600 евро, 500 евро. Анан аякка барып тамак аш тигиби, булар кийин кошо берет, аны. Кошо бергенде деле анан баш аягынан кийин чыкпайт. Эчтеке чыкпайт. Үйдөн деле чыкпайсыңар да учпайсыңар эч. Жөн эле текке кетет акча. Ошентип срочно жазыш керек болуп калды ошо видеону, роликти. Бөлүшкүлө, комментарийге жазгыла, кимдер ушул счет же ушул аттарга туш келсеңер, сүрөттөрү да бар, алардын калп сүрөттөрүн коюп коет экен. Мисалы үчүн WhatsApp'тын номерин берет, же болбосо Viber'дин номерин берет, анан кийин аватаркада ошо бирөөнүн сүрөтү бар да. Сүрөтүн карасаңар, тим эле өзүнчө периште, жылмайган, тим эле сонун болуп түшүшөт да. Шайтандан өзүнүн алдан кейпи жылмайган, ак болуп өзүн сунуштайт. Анан шылуундар деле ошо. Карабайсың. Туугандар, жамаат, алданбайлы. Киргиле, көргүлө, ушул Labor деген агентствону кирип, териштирип, өзүңөр мынакей көргүлө, өзүңөр көрөсүңөр. Реально приглашение сындай болчу. Алданбагыла, баарыңарга ийгилик каалайм. Реально керек болсо реальный фирмалар бар.
чыгып аткан балдар чыгып атат, мынакей Европага чыгып атат, дальнобой болуп иштеп атышат. Азыр деле фирмалар бар. Бияктан биз польский фирмалар бар, тыкыз иштеп атабыз алар менен. Чакырып атышат, барбы деп чыга тургандар. Реально келесиңер, иштейсиңер, мынакей балдар келип иштеп атат. Заводко деле кирди балдар иштеп атышат. Водительде болуп иштеп атышат. Категория болсо кимде алар дагы келип иштеп атышат. Сонун чыгып иштеп атышат. Көп болсо 1,5 ай 2 ай жумушка чыгып кетишет да. Маңдай тери менен чогулткан акча текке кетпейт. Ошентип баарыңарга ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Көрүшкөнчө бөлүшкүлө, туугандар менен комментарий жазгыла, лайк баскыла, катталгыла каналга. Görüşkünçe, салам.